Даярдаган Бакытбекова Айгүзел, 11 класс. Күн. Күн негизинен эки газдан, суутек жана гелийден турган абдан чоң, өтө ысык шар. Күн асмандан көздү уялткан өтө жарык кичинекей нерсе сыяктуу көрүнөт. Анткени күн бизден 150 миллион чакырым аралыкта турат. Күндүн туурасы жердикине караганда 109 эсе чоң. Ошол күндү түзүп турган заттардан 330 миң жер шарын жасоого болор эле. Күндүн үстүңкү бетиндеги температуранын ысыктыгы 6000 градус, борборуна жакын кыртыштагы температура 15 миллион градуска чейин жетет. Мындай өтө жогорку ысык температурада күн затында өзгөрүштөр болбой койбойт. Суутек абдан күйүп, акырындык менен гелийге айланат. Ошондой эле күн заттары жарыкка жана жылуулукка айланып, ошонун натыйжасында жерде жашоо пайда болгон. Күн эрип жаткан сыяктуу жаркырап күйүп, массасы тынымсыз азайып турат. Күн абдан чоң болгондуктан, анын заты менен энергиясы канчалык ысырапка учураса да, миллиарддаган жылдар бою жаркырап тийип тура берет. Күндүн бетинен дайыма кара тактар байкалат. Мында күн газдарынын температурасы аларды курчап турган күн бетине караганда бир нече 100 градуска салкын келет. Ошондуктан ал газдар кара так сыяктуу көрүнөт. Күн бетиндеги тактардын саны белгилүү бир мезгилге байланыштуу өзгөрөт. Алардын саны болжол менен ар бир 11 жылда эң чоң көбөйүү чегине жетип турат. Ушул мезгилде астрономдор айткандай, күн айрыкча активдүү болот. Күн протон, электрон жана башка өтө майда көп заттарды мейкиндикке тынымсыз чачып турат. Заттардын мындай бөлүктөрү бүткүл күн системасын аралап өтүүчү күн шамалы деген нерсени пайда кылат. Кээде күн атмосферасында жарк этүүлөр деп аталган катуу жарылуулар болот. Күндүн жарылуу болгон жеринин өтө ылдам учуучу абдан көп бөлүкчөлөр атылып чыгат. Айрым жарк этүүлөр ачык космоска же айда экспедицияда жүргөн космонавттар үчүн коркунучтуу. Күн системасы. Күн системасы — планеталардын системасы, анын ичине күн жылдызы жана аны айланган бардык космос объектилери кирет. Күн системасында күндүн өзү, анын 48 жандоочусу, 9 зор планета, 100 миңден ашуун кичине планеталар, 1012 сандагы кометалар, ошондой эле метеордук уюктан орун алган сансыз көп метеордук телолордун бар экени азыркы күндө жакшы белгилүү болду. Күн системасын күн жана өзүнүн жандоочулары менен бирге планеталар түзөт. Ал эми жылдыздар планеталарга караганда салыштырууга мүмкүн болбогондой бизден өтө алыс турушат. Белгилүү планеталардын ичинен өтө алыс планета Плутон күнгө караганда жерден болжол менен 40 эсе алыс турат. А тургай күнгө өтө жакын жылдыз бизден 7000 эсе алыс жайгашкан. Планеталар менен жылдыздарга чейинки аралыктын өтө чоң айырмачылыктарын даана элестете билүү зарыл. Күндүн тегерегинде 9 ири планета эллипс боюнча айланадан өтө аз айырмалуу, дээрлик бир тегиздикте айланышат. Планеталардын күндүн алыстыгы ирети менен алганда төмөнкүдөй: Меркурий, Чолпон, Жер, Ай менен бирге, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун жана Плутон. Андан тышкары күн системасында кичине планеталар орун алып, алардын көпчүлүгү Марс менен Юпитердин ортосунда кыймылдашат. Күн айланасында анчалык чоң эмес, абдан сейректелген газ курчалган кометалар айланат. Алардын көпчүлүгү Плутондун орбитасында чыгып кеткен эллипс түрүндөгү орбитага ээ. Мындан сырткары, өлчөмдөрү кум күкүмүнөн баштап майда астероидтерге чейинки сансыз көп метеордук телолор күн айланасында эллипс боюнча айланышат. Алар астероиддер жана кометалар менен бирге күн системасынын кичине телолоруна таандык. Планеталардын арасындагы мейкиндиктер өтө сейректелген газ жана космостук чаңдар менен толгон. Аларды электромагниттик нурлануу аралап өтүп турат. Ал магниттик жана гравитациялык талааны алып жүрүүчүлөр болуп саналат. Күн диаметри боюнча жерден 109 эсе, жогоруда айтылгандай, ал эми массасы боюнча 333 миң эсе чоң. Бардык планеталардын массалары күн массасынын 0,01% гана түзөт. Ошондуктан ал өзүнүн тартуу күчүнүн натыйжасында күн системасынын бардык мүчөлөрүнүн кыймылын башкарат. Күн массасы бардык планеталарды бирге алгандыгынан
алганынан 750 эсе чоң. Күндүн айланасында айланган планеталар жана башка майда телолордун бардыгы бүткүл дүйнөлүк тартылуу закону негизинде кыймылдашат. Күн менен жердин ортосундагы аралык бир астрономиялык бирдик деп аталат. Ал 1,5 көбөйтүлгөн 108 километрди түзүп, астрономиядагы бирдиктердин негизгилеринен бири болуп саналат. Зор планеталардын катарына кирген Меркурий, Чолпон, Марс, Юпитер жана Сатурн планеталары 18-кылымдын аягында эле белгилүү болгон. Уран планетасы астроном В. Гершель тарабынан 1781-жылы ачылган. 8-планета Нептундун ачылышында астроном илимпоздор кыйла түйшүккө түшүп, көптөгөн эсептөөлөр жүргүзүп, талаш-тартыштар болгон. Француз окумуштуулары Леверье жана Адамс Уран планетасынын козголушун изилдөө аркылуу математикалык татаал эсептөөнүн негизинде бири-бири менен байланышпай, андан кийинки Нептун планетасынын ордун да илимий жол менен көрсөтүшкөн. Кийинчерээк 1846-жылы Күн системасынын ошол күмөндүү ордунан немец астроному Галле Нептун планетасын ачкан. Жакынкы эле 1930-жылы америкалык астроном Ловел 9-планета Плутонду ачкан. Биз жашаган Күн системабыз галактиканын борборунан 25 000 жарык жылындагы аралыктан орун алган. Жарыктын 300 000 километр секунда ылдамдык менен 1 жылда өткөн аралыгы жарык жылы деп аталат. 1 жыл 9,46 көбөйтүлгөн 1012 километрге барабар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.